Ата-эненин акысынан бирөөсү алар каза болгондон кийин баласы жаназа намазын окуш керек. Могу жерде отургандар кимибиз жаназа намазын окууну билебиз. Эгерде ата-энебиз бул күн келет, ачыгын айтабыз, күн келет атасы, энеси кетет, күн келет биз да кетебиз. Балдарыбызга жаназа намаз окууну үйрөтүш керек. Ал сен өлгөндө сага карата сенин акыңа кирип калбаш керек деген сөз. Ооба? Ким жаназа намазга укуктуу? Баласы турат жаназа намазын. Бизде көп өлгөндө барып молдо турат. Бул туура эмес. Баласы кыла албагандыгы үчүн молдо турат. Жакыны болбогондугу намаз кыла албагандыгы үчүн молдо турат. Өзү эң биринчи акы молдо эменики баласыныкы болуп эсептелет. Ва ястагфиру лахума. Алар каза болгондон кийин даима алар үчүн кечирим сураш керек. Роббигфирли ва ливалидайя. Ошон үчүн намаздын ичинде биз бул дуаны окуйбуз. Аятта Роббигфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Намазды бүтүрбөстөн мурун, саламдан мурун эмне кылабыз? Ата-энебизге бул дуаны окуй. Роббигфирли, я Робби, мени кечиргиниң, ва ливалидайя, ата-энемди кечиргиниң, ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Бардык муъмин мусулмандар эртең кыяматка турган күнү деген сөз. Намазда буну аткарып атабыз, алхамдулилlah. وَيُنْفِذَ عُهُودَهُمَا وَصَايَاهُمَا. Алар берген осияттарын жана алар берген убадаларын баласы аткаруусу зарыл дейт. Осиятташтабы кыласың. Бирөөгө бир сөз бердиби кыласың деп атат. Ооба туугандар, ошондой. وَيُكْرِمَ أَصْدِقَاءَهُمَا. Ата-энеңдин достору бар болсо, ата-энеңден кийин буларга ошондой мамиле кыласың, буларды издетпейсиң. Ата-энеңди достордун алдында издетпейсиң. Ата-энең кандай мамиле кылган болсо ошондой кылып турасың. Атаң буларга дайыма жардам берип, сен жардам бересиң. Дайыма чакырып конок, сен да конокко чакырасың. Ал ата-энем каза болду, достор менен болду, мамиле үзүлбөйт. Андай нерсе жок. Ата-энеңдин укугу алар менен улантасың мамилени деп атат. Бастикахума. Ва ясила архамахума. Алардын жакын тугандарын мамилени үзбөйсүң. Сен да алардын мамилени кыласың, улантасың деп атат. Ва ятасаддaqu анхума. Даима күндө алардын атынан эмне кыласың? Садака берип турасың. Булардын баары эмне болуп атат? Алардын акысы болуп атат, туугандар. Ооба. Алардын акысы болуп атат. Бирөөнү аткарбай кой, эмне болот? Жаман нерсе. Ва юсалли алейхума. Аларга дуа кылат дайыма дейт. Ва яра таксираху фи ифаи хаккиха. Анан эң негизгиси, булардын баарын кылып бүткөндөн кийин, кылбой эмес, кылып бүткөндөн кийин дагы эле мен жетиштүү даражада ата-энеме акысын аткара албай жатам деген сезим менен жүрүш керек дейт. Болду, мен балалык акым толук аткардым деп бул күнөө болот деп атылат. Дайыма өзүн эмне кылыш керек? Кап, аттиң деп жүрүш керек дейт. Ата-энеме көбүрөөк кылыш керек болчу, аттиң деп жүрүш керек дейт. Сезим ошондой болот. Ва ман зара кабра абавайхи фи кулли жумаатин кутиба барран. Ким ар бир жума күнү ата-энесинин кабырына барып туруп ата-энесин зиярат кыла турган болсо, Алланын даргөйүндө такыбалардан болуп жазылат дейт.